Бүгүн кала башчысы Таалайбек Сарбашев шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгерлери менен жолугуп атайын тигилген медициналык каражаттарды тапшырды. Жолугушууда дарыгерлер бир катар көйгөйлөрдү айтып, мэр менен маектешти. Элге кызмат кылып жаткан өмүр сакчыларга мүмкүнчүлүк жетишинче шарт түзүп колдоо көрсөтүүлөрүн билдирди. Дарыгерлер калктын саламаттыгы үчүн ак эмгек менен иштей тургандыгын белгилешти. Учурда дарыгерлер үчүн атайын маршруттук каттамдар түзүлүп, тамак ашы да уюштурулуп жатат. Ушундай апат күн келип турган кесилде өз кызматтарын ошо ак халатын кийгенде ак аткарып жатат деп ойлойбуз. Бирок биздин ушул мэрия тарабынан, биздин өкмөт тарабынан берилген жардамдарды биз алып жатабыз, аны биз билебиз, сезебиз. Но элге канчалык кыйынчылык болсо бизге да ошончолук кыйынчылык. Бирок ошону жеңебиз деген мына сиз айткандай сөздөрдүн баардыгын биз актап бере алабыз. Бирок ушул врачтардын мына мен көбүнчө өзү врачтарга айтам, эч кимиси бирөө да отпуск ана мына деген бар. Отпускадан да келишип иштеп атышат. Сиздердин ишенимиңиздерди биздин элибиздин ишенимиз актайбыз деп ойлойм. Айрыкча ак халатчан сиздерге анан укук коргоо органдарына, айрыкча милицияларга коомчулуктун болгон мына ишеничин, сый урматын билип атасыңар. Бардыгы сиздерге аябай ыраазычылыгын айтып атат. Эмне кылса экен деп мына бүгүн дагы жаш ишкерлер ушул медиктерге эмне жардам берсе экен, керек болсо тамак аш жасап апарып берип турайлычы деген мына ишкерлерибиз чыгып атат да. Шаар вирус менен күрөшүү үчүн атайын эсеп ачкан. Ишкерлер жана коомчулук тарабынан бүгүнкү күндө 3 миллион 700 миң сом түшкөн. Каражаттын баары көзөмөл менен илдет менен күрөшүүгө жумшалат. Шаардык мэрия социалдык абалы оор жарандарга жардам колун сунуп жатат. Майнасы аз дарыгерлерге жергиликтүү бюджеттин эсебинен 100 кабын акысыз берилет. Коңшу мамлекеттер менен тилектештиктин негизинде калаага гуманитардык жардам келери дагы белгилүү болду. Мен келген максатым дагы ушу медиктерден бүгүн кандай буларга эмне жардам керек экен, буларда эмне көйгөйү бар экен, мына эң негизгиси ушул буларга бир мындай моралдык жактан колдоо көрсөтүп коеюн деп келип атам да. Азыр дагы келип мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, кээ бир ушул медайымдарга ушул арзан ундар жете элек экен. Мен айттык, шаардык мэриянын эсебинен дагы бир 100 мешок ун берели, бекер ушул аз айлык алган медайымдарга ушул колдоо болсун депчи. Ош шаарында өпкөнү сезген дөөчү илдетке чалдыккандардын саны 8ге жетти. Учурда обсервацияда 125 адам жатат. Кала аймагында 11 карантиндик санитардык пост күчөтүлгөн тартипте. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Чоң ыраазычылык билдирем мына шаардыгыбызда баш болуп жанагыларга. Мына мен жакшы деп белгилейм. Шаардык мэрия буюм берип атабыз. Шоферлорго рахмат. Ошол жандарынан өздөрү эмгек акы албай мына сиздерди ташып атат. Эгер жетишсиз болсо дагы кошконго даярбыз да. Мына бүгүн коомчулуктун, элдин, айрыкча ак халатчан сиздерге анан укук коргоо органдарына, айрыкча милицияларга коомчулуктун болгон мына ишеничин, сый урматын билип атасыңар. Бардыгы сиздерге аябай ыраазычылыгын айтып атат. Эмне кылса экен деп мына бүгүн дагы жаш ишкерлер ушул медиктерге эмне жардам берсе экен, керек болсо тамак аш жасап апарып берип турайлычы деген мына ишкерлерибиз чыгып атат да. Ошон үчүн бир гана бүгүн ушул элибиздин ден соолугу үчүн баардыгыбыз аракет кылып иштейбиз. Ушундай апат күн келип турган кесилде өз кызматтарын ошо ак халатын кийгенде ак аткарып жатат деп ойлойбуз. Бирок биздин ушул мэрия тарабынан, биздин өкмөт тарабынан берилген жардамдарды биз алып жатабыз, аны биз билебиз, сезебиз. Но элге канчалык кыйынчылык болсо бизге да ошончолук кыйынчылык. Бирок ошону жеңебиз деген мына сиз айткандай сөздөрдүн баардыгын биз актап бере алабыз. Бирок ушул врачтардын мына мен көбүнчө өзү врачтарга айтам, эч кимиси бирөө да отпуск ана мына деген бар. Отпускадан да келишип иштеп атышат. Сиздердин ишенимиңиздерди биздин элибиздин ишенимиз актайбыз деп ойлойм. Эми мындай өзгөчө кырдаал эмес да абал. Бул азыр карантин да. Анан ар бир машинага пропуска бере берсек, машинанын саны көбөйүп, дагы эле көчөдө адам көбөйүп атат да. Туура түшүнгүлө.
Ошон үчүн биз мына маршруткаларды да бизде эле болбосо ушунча маршрутканын бензинин коюп, соляркасын коюп, не зарылар лучше коомдук автобусту жүргүзүп койсок бизге тынч болот эле. Бунун максаты карантин да туурабы? Ар бир адам өзүн карантинге алыш керек да. Бул деген сөз үйдөн чыкпа. Керектүү эле адамдар мына медиктер анан кызмат кылган адамдар эле чыксын деген сөз болуп атат да. Анан эми биз азыр комендант менен да сүйлөшөлү, мына сырт жагын область кандай уюштурат, нар жактан да машина. Шаардын ичин биз onu камсыз кылып беребиз да. Анан эми шаардын ичине баардык маршруткаларды ар бир сыртка чыгарганда биз баягы эмени көзөмөлдөй албай калабыз да. Ошон үчүн сыртында мен бирок башка мекеме ишканалар мындай кылып атат, жетекчилерчи уюштуруп атышат да, баягы эми шаардын ичиндеги баягы кошо иштеген адамдар барго, ошолорго же керек болсо анча-мынча силер көпсүңөр, силер аны уюштура албашыңар мүмкүн. Анан анча-мынча баягы квартираларды уюштуруп берип атышат да шаардын ичинен. Чыкпай эми бир 10 күн чыдаса, Кудай кааласа анан спад арка кетсеңиз 10-15 күн. Ошон үчүн кээ бир эме болсо, керек болсо мына медиктерге биздин бир 3-4 квартира алып берип турайлы, уюштургула да, акчасын биз чечип берели да. Сыртка чыкпай, өзүңөрдүн туугандарыңар үчүн деле бул баягы эме жагы бар да, мындай этият жагы бар да. Барып үйүңөргө контакт кылбай, лучше бир жерде жатып, үйдөгүлөрүңөрдү да этият кылышыңар. Эми өтө зарыл болгондорго да мындай мүмкүнчүлүгү барлар, туугандары барлар же билерлер ушул жерде калып бир 10 күн лучше сыртка чыкпай иштегенгечи. Тамак аш, керек болсо квартираны биз жардам берели. Отуруп мен сүйлөшөйүн дагы мына азыр бүт мейманканалар бош турат. Алар деле сурап атышат, эмне кылар, мына обсервацияга берип атпайбы азыр мейманканалардан. Болбосо биз керек болсо бир мейманкананы bir 10-15 эме бир комнатаны бошоттуруп берели. Чем үйгө барып туруп баягындай туугандарды дагы контакт кылгандан кийин безопасныйраак да турайбы, бул лучше бул жерде. Уюштурайлы, акча кетсе кетсин, но ден соолугубуз жакшы болсун деген сөз да. Жок, үйгө барышыбыз керек сөзсүз дегендерди анда эттегиле шаардын ичинде биз бир шаардын ичинде бир да проблема кылбайбыз да техника боюнча. Керек болсо бир медсестраны апарып келиш керек болсо бир өндөгө апарып келип ташыйт. Ушундай эме макулбу? Бардыгыбыз жалпы дүйнө жүзүнүн эли сезди окшойт. Биринчи байлык бул ден соолук дегенде. Бүгүнкү күндө биздин ушул коронавирус оорусунун алдын алуу боюнча, ушул илдетке чалдыккандар боюнча булар менен түздөн түз күрөшүп аткан бардыгыбыз билип турабыз, бул ак халатчандар, медиктер болуп турат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз бардык жакшы сөзүбүздү дагы, колдон келген жардамдарыбызды дагы ушул медиктерден эчтеке аянбай ушуларга жардам берүү максатында жүрүп атабыз да. Эми мына Ош шаарында да бүгүнкү күндө ушул коронавирус илдетине чалдыккандар саны мына 8 болуп калды. Контакттер бар, бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан жалпы мына 125 жараныбыз ошо обсервацияда жатат да. Ушулар менен түнү күнү ушуларды карап аткан, көзөмөл кылып аткан, жардам берип аткан ушу медиктер да. Биз менин келген максатым дагы ушу медиктерден бүгүн кандай буларга эмне жардам керек экен, буларда эмне көйгөйү бар экен, анан эң негизгиси ушул буларга бир мындай моралдык жактан колдоо көрсөтүп коеюн деп келип атам да. Биз буга чейин да шаардык мэрия жалпы шаардагы бүт үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна, ушу шаардык ооруканаларга, областтык ооруканаларга жалпы 28 микроавтобустарды койгонбуз. Алар ушул дарыгерлерди, медайымдарды үйлөрүнө апарып, кайра алып келип атат да. Азыр дагы эгер жетишпесе, биз дагы ушул кошумча ушундай маршруткаларды коюп бергенге шаардык мэрия даярбыз. Андан сырткары биз ушул арзан азык түлүк менен да буларга жардам берели деп бүгүн шаардык мэрия атайын Тулпар дан азык ишканасы менен кошо биргеликте ушуларга ундарды бердирип атабыз. Бир эле ооруканаларга эмес, башка ушул шаарда элге кызмат көрсөткөн мекеме ишканалардын бардыгына ушул ошондой эле ар бир аймактарга дагы ошо шаардын элине ошо ундар менен камсыз кылып атабыз да. Азыр дагы келип мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, кээ бир ушул медайымдарга ушул арзан ундар жете элек экен. Мен айттык, шаардык мэриянын эсебинен дагы бир 100 мешок ун берели, бекер ушул аз айлык алган медайымдарга ушул колдоо болсун депчи.
Анан бүгүнкү күндөгү медицинада эң чоң көйгөй бул мына ушул атайын мындай кийимдер ушул одноразовый тигилет экен. Булар ушул оорулар менен түздөн түз байланышкан врачтарга биз атайын мэриядан ушул шот ачканбыз. Ошол шотко дагы акчалар түшө баштады. Бүгүнкү күндө мына 3 миллион 700 миңге жакын акча түштү да. Ушундан алгач болуп ушул өздөрүнөн сурап кандай сапаттуу кийим кечелер бар деп ушул шаардык оорукананын жетекчиси менен сүйлөшкөнбүз. Ал өзү заказ берди эле. Биз бүгүн 250 данасын ушу 1700 сомдон жакшы сапаттуусун алып келип бердик. Бүт комплекти. Анын 100 данасын биз ушул шаардык ооруканага бердик да. Мындан ары дагы эгер эмне керек боло турган болсо биз мына достошкон шаарлар менен дагы бүт кат аркылуу кат жөнөтүп ошо МИД аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Алгачкы жардамдар мына Ош шаарына да келе баштады. Мына бүгүн эртең мына шаарда посто эң чоң көйгөй болуп аткан мына тепловизорлор болуп атпайбы? Шаарга кирген чыккандарды көзөмөлдөө жетишсиз болуп атат. Бүгүн мына Кудай буйруса Кашкарга келди. Мына Урумчудан жөнөтүштү эле. Фушан деген биздин дос шаарыбыз 103 ошо тепловизор 30 миңге жакын бет каптар келип атат. 1000ге жакын ушундай бир жолу кийиле турган атайын врачтарга бериле турган халат кийимдери келип атат. Дагы жана башка жардамдар келе баштады. Башка шаарлар менен дагы ушу сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин эң негизги максатыбыз ушул элибизди ушул ооругадан алдын алып сактап калуу, анан ушу ооругандарды тез айыктырып, ушу врачтарга толук шарттар түзүп берип болуп атат. Мен эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы шаардыктарга, шаардыктын конокторуна мына сиздер аркылуу кайрылат элем. Бизге бүгүнкү күндөгү сиздердин эң чоң жардамыңыздар ушу ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн баласы үчүн, өзүнүн үй бүлөсү үчүн, өзүнүн эли үчүн, туугандары үчүн, ата энеси үчүн ар бир адам бүгүнкү күндө милдеттүү түрдө өзүн карантинге алып үйүнөн чыкпай отуруп берсе, мына 10-15 күн чыдап берсе, Кудай буйруса бизде баардыгы жакшы болот деген тилектер бар да. Ошон үчүн врачтарга, ушу кызмат көрсөтүп аткан жалпы элге мына ушул жардамыбыз ар бирибиз ушу жарандарыбыз үйдө отуруп берсе. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, ушул иштерди уюштуруу боюнча баардыгына мына президентибиз өзү башында туруп көзөмөл кылып атат. Чоң рахмат. Үй бүлөдө бала чакка туугандыктар жакшыбы? Кыйынчылык жокпу эч кандай? Мун алдыңарбы? Алдым. Жакшы. Эмне дейбиз бүгүн мына дүйнө жүзүнүн баардыгын эле мындайча айтканда ойлонтуп койдук да. Мына баардыгыбыз түшүндүк. Бул дүйнөдө биринчиден эң башкы байлык ден соолук экен да. Муну түшүндүк да, анан сезип да калдык да. Буга чейин сезбеген адамдар дагы бүгүндө ден соолук эң биринчи байлык экенин сезди. Анан эми ушу баардык мамлекеттерде эле биздин Кыргызстанга дагы бул оору келип жетти. Анын ичинде биздин Ош областында, Ош шаарында дагы ушул коронавирус оорусу менен катталгандар мына катталды да. Анан күндөн күнгө мына тем более медиктер силер билесиздер, контакт болгон адамдар уже аныкталып чыгып атат да. Мына Кыргызстан боюнча 94 болуп калды. Биздин Ош шаарында башында бир оору аныкталса, мына 8ге жетип атат да. Бул уккандан бери, Кытайда Ухань шаарында чыккандан бери мамлекет башчыбыз президент Сооронбай Шарипович өзү башында болуп, өкмөт көзөмөлүндө болуп, жерлерде жергиликтүү бийлик болгон аракетибизди түнү күнү көрдүк. Мына сиздер менен биргеликтечи болгон аракетибизди жасап атабыз да. Эми мындан ары дагы бошошпой элибиздин арасында туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына эми күч кубатты чынын айтыш керек, сиздерге бериш керек да. Биз билип турабыз, сезип турабыз. Силерге бүгүнкү күндө айрыкча медиктерге, врачтарга, медайындарга аябай оор, кыйын болуп атат. Түнү күнү үй бүлөнү таштап коюп ушу иштеп берип атасыздар да. Анан Кудай буйруса бул күндөр дагы өтөт. Туурабы? Артыбызда эмне жашырабыз, элибиз турат, кыргыз мамлекетибиз турат, үй бүлөдө бала чакабыз, тууган урубуз, бардыгыбыз мына
караган, ишенгенибиз мүмкүн мына сиздер болуп турасыздар да. Ошон үчүн мен каалайм мына шаардын элинин атынан, шаард мэриянын атынан чоң ыраазычылык билдирем мына Шаят мырза башкулук жамаатыңарга. Мына мен жакшы деп белгиле. Мына биз болсок силерге кандай эмне керек болсо баардыгын жардамды берип турабыз. Мына бүгүнкү күндө эми мына коомдук транспорттор токтоттук, бирок жалпы шаардагы медиктерге биринчи очередь шарт түзүп берели деп областтык ооруканаларга кошулуп шаардык мэрия мына 28 автобусту коюп берди да. Бензинин биз топливолорун шаардык мэрия куюп берип атабыз. Шоферлорго рахмат. Ошо жандарынан өздөрү эмгек акы албай мына сиздерди ташып атат. Эгер жетишсиз болсо дагы кошконго даярбыз да. Мына бүгүн коомчулуктун, элдин айрыкча ак халатчан сиздерге, анан укук коргоо органдарына, айрыкча милицияларга коомчулуктун болгон мына ишеничин, сый урматын билип атасыңар. Бардыгы сиздерге аябай ыраазычылыгын айтып атат. Эмне кылса экен деп мына бүгүн дагы жаш ишкерлер ушул медиктерге эмне жардам берсе экен, керек болсо тамак аш жасап апарып берип турайлычы деген мына ишкерлерибиз чыгып атат да. Ошон үчүн бир гана бүгүн ушул элибиздин ден соолугу үчүн баардыгыбыз аракет кылып иштейбиз. Бүгүн мен атайын убакытта силерден кабар алып топтолуп атканыбыз туурабы, туура эмеспи билбейм. Мен ойлодум азыраак эле ускүртүрүп коюп кыска сүйлөшүп, өкүлдөр болсо эмне жетишпей атат, эмне жардам экенин билип коеюн деп атайын келдим. Акылуу, анда мен эми бүгүн биз да болгон аракетибизди кылып атабыз. Мына бет каптарды алып келдирип таркатып атабыз, айрыкча мына кызмат көрсөткөн ишканаларга берип атабыз да. Медиктерге, силерге да беребиз да. Бет каптарды мына көчөдө тазалык ишканасы, Зеленхоздун гүлдөрдү эгип, баягы турмуш токтобосунда иштерди кылдырып атабыз да. Жолчуларыбыз буна бүгүнкүдөн башта ишти башташты, баягы ямышкы ремонтторду. Мына биз дагы башында эле эмне кылсак экен, кандай жардам кылсак экен деп анан Шаят мырзадан сурадык эле. Эмне жетишпейт десек, ушу одноразовый баягы медикке кие турган формалар жетишпейт деген. Анан шаардык мэриянын эсебинен биз дагы заказ бердик эле. Келе башталды, алды мына 1700дөн сапат турактып мына өзүнөн карадык да, биз баягы сапатсыз эле заказ берип албайлы деп. Очкилерди дагы азыр жалап аткан келатат. Пока мына 100 штук, 100 штук мына эме. Ошо да өзүңөрдөн караштан керектүүлөр биздин эмеден да, мамлекет тарабынан дагы мына берилип атат. Медиктерге полный баары шарттары. Биз дагы шаардык мэрия карап отурбайбыз деп, ушу азыр келген силерге бердик. Анан дагы керек болсо дагы бергенге даярбыз. Жашырганда эмне? Мына медицинадан биз эчтеке аябашыбыз керек экен да. Туурабы? Мен дайым айтам, мына медиктерди жакшы окутуп, сырттарга чыгарып, окутуп анан силерге шарт түзүп берип, жакшы аппараттарды алып берип койсок, мына иш жүрө берет да. Мындай жакшы заманбап ооруканаларыбызды оңдоп түздөп, болгон шартыбызды элдин үчүн даярдашыбыз керек. Мен силерди угайын кыскача болсо дагы көп токтолбойлу. Өзүңөр эhtiyat кылгыла, мен силерге ден соолук каалайм. Өзүңөр